Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу момун мусулмандар. 7 каналда Алымдар Айсын теле долбоору эфирде. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Кыргыз эли байыртадан ушул жакшырка чакырган жоомарт берешен эл болгон. Андыктан бул Ороз айында да көрүп атабыз. Элдерибиз жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, жоомарт берешендик дагы туу чогусуна жетишип атат. Анткени ошол тобул токтогул атабыз дагы ырдап барса, эл аралап барганда ошол жылкы баласынан 22 баш берет экен, бирөөсүн алып калган бар жетим жесирлерге таратып кеткен учуру бар. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бизди, сиздерди жалпы элибизди ушу берүүчү колдордон кылсын деп эфирибизди баштайбыз. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү ошол жакшылыкка чакыруу деген темада Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу, дин алымы Эстебес Ажы Ажыкулов келген. Ассаламу алейкум, орозуңуз кабыл болсун. Кабыл болсун, рахмат. Устаз, эл журтуңуз менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум, улуу кыргыз элим, кыргыз мамлекетинин жашоочулары, эми корозлорго аман эсен жетели иншалла. Жок эле дегенде 80-90го 100гө чыгып анан бейишке кетели иншалла. Алла разы болсун. Кудай таала бул айларда ошол жакшы дуа тилектерин баарын кабыл алат дейт. Анда бүгүнкү ушул темабызды ачып берсек, дамла, ушул жакшылыкка чакыруу деген бул өзү эмне? Алла таалам Курандын Имран сүрөсүнүн 104 аятында айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Кунтум хайра умматин ухриджат линнас таамуруна бил маруф ва танхауна анил мункар ту'минуна билла. Силер эң жакшы үммөт болдуңар дейт. Адамдардын жакшылыгы үчүн чыгарылдыңар, жаралдыңар дейт. Силер жакшылыкка чакырасыңар, жамандыктан кайтарасыңар, өзүңөр Аллага иман келтиресиңер дейт да. Пайгамбарыбыз айтат: силер дейт ла тахиранна, мындай бир кичинекей болсо дагы ошо жакшы ишти мындай кем санабагыла дейт. Бүбачкын талик бир тууганыңа мындай жылмайып карап койсоң, ушул дагы садака дейт да. Ушул дагы садака дейт. Анан пайгамбарыбыз дагы айтып атат: силер адамдарга жакшылык кылгыла дейт. Ушунчалык жакшылык кылгыла, эчтеке колуңардан келбей калса, ушул курманын жарымын берип болсо дагы садака кылгыла дейт да. Жакшы сөз менен, башка менен, эгер ал дагы эч колуңан келбесе, жок дегенде жамандык кылбай жүрсөң, ушул дагы садака дейт. Жакшы, мындай жаштарга өзгөчө бир насаат. Ооба да. Жакшы устаз, анан ошол биз билгенден ошол тынбайсыз. Колуңузда китептер бар, пакеттин ичинде. Анан ошол жакшылыкка эле чакырып жүрөсүз, жамандыктан кайтарып. Анан убакытты кантип бөлүштүрөсүз? Ислам университетинде сабак бересиз, төрмөлөргө барасыз, жана башка жерлерге барасыз. Мен Кудай таалам береке берет. Мен эми ошол кандай десем болот. Кыяматта мен Кудай таалам айталам да, мен 1 саат өмүрүм ушу акча табайын, дүнүйө табайын деп өткөргөн адам эмесмин да. Мактаныч эмес. Менде мага деле ошо жакшы адамдар бар да. Эстеке сага бир $50,000 берели, 40 бир андан көбүрөөк сурасаң ага деле берели, кийин берсең бересиң, бербесең бизден хадия болсун, белек болсун, дордодон 1-2 контейнер алып, байып, жиптерди тээп, асап үйдө жашабайсыңбы, жакшы мээнет кылып атасың деп мага жаңы үйлөнгөн кездерде 20 жыл мурун ушундай бир сунуштар болгон. Анан мен өзүмдү билем да, мен адам өзүм билет да, мен бир нерсе кылбайм. Эгер кылсам, ушу майын чыгарып кирип кетем да ага. Анан коем, дордойго кирип кетип чыкпай койбойбун. Кудай таала мага ушунча илим билим берсе, Кудайга шүгүр. Эми бул бай айтып коюш керек. Мисалы Манаста атабызда келет го, Арыстан Манас бу дагы атана камчы урганы, мелтеретип, найзаны бет алып Манас калганы дегендей, ушу Куранды мен ушу кыргызча түшүнгөндөй түшүнөм да. Анан ушунча илим билим менен динге кызмат кылайын деп, анан ошол эч дүнүйөгө аралашкан жокмун. Жалаң ошол Кудай жолунда өмүрүмдү. Азыр мен билинбей убакыт өтүп кетет экен, Темирлан. Мен жаңы мугалим болуп киргенде, эң биринчи мугалим болуп киргенде, эң алгачкы студенттерим силер элеңер. Мына сен уже 42-ге чыгып калдың, канчага чыктың? Мен 45-ге толуп калдым. Мындай санасам, Кудай билет эми. 18 жыл жашасам 63-ке толот экем. Уже өмүр өтүп кетти да, билинбей эле. Анан мен ошо бейишке барганда дагы пайгамбарлар менен бирге болоюн деп,
ошо машинем деле бар, бирок айдабай ошо үйдө болсун, чүйдө болсун, каерде болсун ошо колуман келишинче аракет кылып атам да. Анан адамдар намаз окуш деле оңой эмес да, таштап коюп атышат. Анан мен атайын ошол машине минбей, ошо маршруткада, трейлербустарда баратып, келатып, дават кылып, анан бизди көргөндө мындай кадимкидей адамдар чочуп, сиз ушул жакта жүрөсүзбү, машине жокпу? Машине бар, Кудайга шүгүр. Ошо сени намаз окуп калсын деп ушул жакта жүрөм дейбиз да. 45 жыл өмүр өтүп кетти, 18 жыл өтүп кетет да. Балким Кудай билет, 1 жыл калды, 2 жыл калды, Кудай көбүн берсин. Бирок өмүр өтүп кетет экен да, темирланбай. Анан мен Ислам университетте сабак берем. Канча жыл болду уста сабак бергениңизге? Кудай буйруса, иншалла, быйыл 26 мартта 21 жыл толуп 22 жылга өтөт. 21 жыл толуп 22 жылга өтөт. Орозодо Кудай буйруса. Анан ошол Кудайга рахмат, анан биздин ошо ректорлорубузга, проректорубузга рахмат. Эстеке, сенин ишиң оор, бизди жүр десең биз бара албайбыз аяка. Дух деле жетпей атат айтканда, кыяматта ошо жок дегенде ушу сага биз жардам берген бололу. Бир жумада мен 2 же 3 жолу эле келип сабак берем Ислам университетте. Түшкө чейин, андан кийин бошмун. Ошондо 4 күн же 5 күн мен университеттен сырткары бошмун да. Анан каалаганда ошол абак жайларына, таштаган жерлерге, адашып калган кыздарыбызга, боңжоо кеткен бир туугандарыбызга, ушундай оор катмарларга барып иш жүргүзөбүз да. Ошол ишти жүргүзгөнүңүзгө жалпы канча жыл болду? Кудай кааласа 97-жылы шаарга келдим мен Бишкекке. Ошондон бери эле Кудай буйруса. Бул идеяны өзүңүз баштадыңызбы же бирөөлөр сунуштадыбы бар деп? Ушу Кудай жүрөгүмө салды. Эми молдолор адамбыз да. Байларга, бийликтегилерге аларга да айтыш керек, туура айтыш керек. Анан бирок аяка адам баргысы келет да. Адамбыз да, биз периште эмеспиз да, пайгамбар эмеспиз да. Анан тарыхта өзү бүт эле мен эми ислам ушу 3 окуу жай бүттүм, жогорку даражада, светский дагы, диний дагы. Анан кээде кембагалдар кабыл алат экен да динди. Тарыхта ошондой экен. Андан кийин байлар келет экен. Андан кийин бийлик келет экен да. Келсе, анан келбесе жок. Ошондой экен да. Анан билбейм, эми Кудай ушундай жаратып коет экен. Алла Таалам эмеде айтат, Майда сүрөсүнүн 54, 55, 56 аяттарда келет. Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ал киши өлгөндөн кийин, ал киши каза болгондон кийин мусулмандар 100-ден ашык адам эмеге барган, ажыга барган. 100-ден ашык адам. Анан ал киши өлгөндө Мекке, Медина, анан Бахрейнде бир эле калды дейт. Ушул эле жер тынч болду дейт. Анан башкасы муртат болуп, динден кайтып кабыр болушкан. Кээ бири зекет бербейбиз деген, кээ бири намаз окубайбыз деген, кээ бири Мухаммадтын пайгамбары эмес, мен пайгамбармын деп бир 10го жакын пайгамбар чыгып алган. Бир-эки аял мен дагы пайгамбармын деп чыгып алган да. Мына ушундай окуя болушун билип, Кудай Таала акыркы аяттарда ушундай сөздөрдү айткан. Астагфирулла. Эмес 54, 55, 56 аяттарда келет Майда сүрөсүнүн. Астагфирулла. Ya eyyuhellezine amanu man yartada minkum dinihi fasayyatillahu biqawmin yuhibbuhum yuhibbunahu azillatan alal mu'minin aizatan alal kafirin yujahiduna fi sabilillah ve la yakhun lamatal laim zalika fadlullah yutihi man yasha wallahu wasi'un alim inna aleykumullahu ve rasuluhu vellezine amanu ellezine yuqimunas salata ve yutuna zakata ve hum rakiun ve ma yatarallahu ve rasuluhu vellezine amanu fe inna hizballahumul ghalibun. Ey iman келтиргендер, ey мусулмандар, силерден кайсы бириңер динден кайтып муртат боло турган болсо, капыр боло турган болсо, динден чыга турган болсо, анда Алла Таала ушундай бир адамдарды алып келет, ушундай бир аялдарды алып келет, ушундай бир мусулман коомду алып келет. Юхиббухум, аларды Алла жакшы көрөт. Аларды Алла сүйөт. Юхиббунаху, аларды Алланы жакшы көрөт. Аларды Алланы сүйөт. Азиллатен алал му'минин, алар имандууларга, мусулмандарга ак көңүл, кичипейил, мээримдүү, бооркер болушат. Айзатен алал кафирин, дин душмандарына, башкаларга алар катуу кол болуп, баатыр болуп, динди коргоп турушат дейт. Алар Алланын жолунда күрөшөт, аракет кылат дейт. Малы менен, жаны менен,
мындай азыркы бизге айтканда эми адамдар мисалы кээ бир адамдар абак жайларына десе баргысы келбеши мүмкүн, таштандыга баргысы келбеси мүмкүн, балким молдокелерибиз деле адашып жүргөн, сойгоп жүргөн кыздарга баргысы келбеши мүмкүн, бомж болуп жүргөндөр баргысы келбеши мүмкүн. Эми баарын айта албайм, бирок мүмкүн да. Ооба. Оңой эмес да бул. Бул Кудай Таалам сыфаттап аткан аяттарда алар андай кылбайт дейт да. Алар бомж болсун, сойку болсун, каракчы болсун, абак жайда болсун, байбы, кедейби, бийликтеби айырмасы жок дейт. Алар ушу аракет кылып Аллага чакырат, жакшы кылат дейт да. Булар жемелөөчүлөрдүн, мунафыктардын, мушриктердин, сөлөкөткө табынгандардын, адам шайтандардын сөздөрүн таасирленбейт дейт. Бул Алланын жакшылыгы, Алла муну кимге кааласа берет, ар кимге эле берилбейт дейт да. Ошондой ким Алла Тааланын дос тутса, анын пайгамбарын дос тутса, имандуулар дос тутса, мына ушулар жеңишке жетүүчүлөр, булар ушундай Алланын аскерлери тигүү деп ушундай Кудай Таалам мактайт да. Жакшы устаз. Ошол абактарда, таштандыларда болсун, абактарда азайып атабы мындай? Аллага шүгүр, жакшы. Азыр биз ошол 2003-төн бери болгондо мурда дарактарга чыгып алып, башка болуп алып эле жашпыз да сүйлөй берчик. Анан ошол ГСНдин сотрудниктери, молдокелер, муфтият менен биргеликте эле ГСНге жакшынакай эле законный түрдө кирсеңиздер деп 2003-төн бери ушул күнгө чейин барылып атат. Бардык абак жайларында мечиттер бар, дааратканалары бар, салдырып бердик. Кээ бирин өздөрү салып алышты, кайрымдуулук фонддору салып берди. Кудайга шүгүр. Өз адам ушундай экен да, кыргыз айтат го, башы оорубаган Кудай менен иши жок деп. Эң биринчи даватты жакшы уккан, Кудайды тааный турган жер бул абак жайлары. Кетеринен пайгамбар медресеси делбейт да, биринчиси. Экинчиси ооруканалар. Анан кийин башка жактарда. Ошон үчүн эч ким мисалы дүйнө жүзүндө азыр 8 миллиардка жетип калдыбы адам, бирөө да айта албайт да мен абакка түшпөйм деп. Же бирөө да айта албайт да мен бомж болуп калбайм деп. Кепилдик жок. Кепилдик жок да. Же бирөө да айта албайт да мен ушинтип эле өмүрүм өткүчө бай болуп же бийликте өтүп кетем деп. Кудай Таалам Куранда айтат, Астагфиру билла, Али-Имран сүрөсүнүн 20-22 аяттарда келет. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кулиллахумма маликал мулк тутил мулка ман таша ва танзилу мулка мимман таша ва туиззу ман таша ва тузиллу ман таша бiyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir tulijul layla fin nahar wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha bighayri hisab. Алла Таала Мухаммад пайгамбарыбызга алейхиссаламга кайрылып атат. Эй Мухаммад, сен айткын дейт. Эй Алла, сен бардык байлык бийликтин ээсисиң. Сен кимге кааласаң байлык бийлик бересиң. Кимден кааласаң кайра алып коесуң. Кимди кааласаң урматтап, сыйлап, чоң бийик даражага жеткиресиң. Кимди кааласаң ушундай бир кордоп, абак жайларына түшүрүп, балким андан да төмөн болуп, ушундай бир оор акыбалдарга түшүрөсүң. Сен күндү түн кыласың, түндү күн кыласың, өлүктөн тирүүнү чыгарасың, тирүүдөн өлүктү чыгарасың. Кимге кааласаң эсес байлык рызык бересиң деп айткан дейт. Биз бардыгыбыздын тагдырыбыз Кудайдын колунда темирланбай. Эртең эмне болуп кетет эч ким билбейт да. Жашоодо театр деген бул чында. Биз абак жайларында же башка жерлерде бардыгыбыз эле бир камыр сыяктуу эле бирбиз. Мен молдонун ролун аткарып атам, сиз соттогон адамдын ролун аткарып атасыз, же башка эртең баягы артисттер эметет го, бирөө байдыгын ролун аткарат, бирөө падышаныкын аткарат, бирөө бомждукун аткарат, бирөө кайрычын аткарат. Анан мындай эле кетсе бүт эле адамдар ушул убактылуу катуу болуңуздар тигүү деп айтып беребиз дем тарых. Нелсон Мандела деген ЮАРдын падышасы болгон, президенти болгон. 33 жыл кырыткада олтуруптур да. Кырытка деген мындай түрмөдө, ушу бу жерде жатасың, бу жерде тамак ичесиң, бу жерде ажаткана. Ушул жерде 33 жыл олтурган. Чыгып, анан кайра дагы батып президент болуп ЮАРга. Анан жакында каза болду да. Ушуларды айтып беребиз. Чын-чынында келгенде бардыгыбыз Кудайдын колунда темирланып. Эртең кандай тагдыр күтүп атат, бул табышмак. Бир Кудайдан башка эч ким билбейт. Керек болсо тагдыр ушундай илим, ушундай улуу илим, аны Мухаммад пайгамбар дагы 100% билбейт. Алейхиссалам. Жабраил периште дагы билбейт. Ушундай улуу илим да бул. Анан кийин
Темирланбай мындай Алла Таала ешкимге муктаж эмес. Алла Таала молдолорго да муктаж эмес. Алла Таала керек болсо пайгамбарларга да муктаж эмес. Периштелерге да муктаж эмес. Эгерде Алла Таала жиндерден пайгамбар жиберсе, анда адамдар айтат экен да бул жин да, же бул периште да, же бул куш да, же бул көгүчкөн да, мен андай кыла албайм да деп. Ошол себептен пайгамбарлардан, адамдардан пайгамбарлар жиберген. Бизде акындар ырда айтат го, бакыт кушу сага конуптур деп боздойт го. Пайгамбарлар бакыт кушу конуп калган адамдар. Биз аларды жакшы көрөбүз, ээрчийбиз, сыйлайбыз. Пайгамбарлар мисалы бул болсо, чүрбөйбүз. Чүрсөк бир адам мындай молдо болуп калат, молдо сыяктуу болуп калат да, чүрбөйбүз. Көтөрбөйбүз дагы. Көтөрсөк, Иса Кудайдын баласы деген балакет ушул жерден чыгат экен да. Еврейлер айтыптыр, Узайр ибнулла, Узайр Кудайдын баласы деп. Христиандар айтыптыр, Ал-Масих ибнулла, Иса алейхиссалам Кудайдын баласы деп. Кудайдын баласы жок. Кудай жалгыз, теңдеши жок, башталышы жок, аягы жок. Анан эгерде ушундай иштерди мисалы мен кылбайм десем, сен кылбайм десең, мындай грубо айтканда, орусча айтканда Кудай Таалам пошел вон деп туруп, башка бирөөнү кылдырып коет да. Бул улуу иш. Ошон үчүн аракет кылып атабыз эми. Бир үйгө жетпей адамдын өмүрү өтүп кетип атат. Пайгамбарлар менен, Мухаммад алейхиссалам менен, Муса алейхиссалам менен, Юсуф пайгамбар менен, Адам атабыз менен, Сулайман пайгамбарлар менен бирге бололу деп, ошо аз калган өмүрдү аракет кылып атабыз. Allah razı olsun. Анан сиз менен ушул умрага, ажылыкка барам деген арзу болгон адамдар көп экен. Ошол баягы түрмөдө да бизде көрүп калдык, ошол сизди атасындай энесиндей күтөт. Баягы сиз үмүтсүздүктөн аларга үмүт берип, анан дух берип, жакшы багыт берип, анан жакшы жолго салып атпайсызбы? Анан бул эми Кудай Таала сизге жакшы бир мүмкүнчүлүк берген. Баягындай ой чабытыңыз кенен, анан баягы жашына жаштай, карысына карыдай мамиле жасап, илим менен тастыктап дегендей. Анан негизинен ошол жылда умрага барып турасыз. Ал жактагы ошо барып келгендер дагы эстебес ажыке менен барган өтө керемет, көп нерсе үйрөнүп келдик деп ыраазычылык билдиргендер да көп. Жакында эле умрага барып келдиңиз, урагыңыз да кабыл болсун. Өзгөчө ошол умрага барганда мындай Кыргызстанга кандай дуа кылдыңыз? Кыргызстанга ошо Кыргызстан түндүк түштүккө бөлүнбөй, Коктогулутка бөлүнбөй, Урууруга бөлүнбөй, улуу Кыргыз мамлекетин дөөлөтүн куралы. Падышалар атпай турган, сатпай турган, качпай турган болсун деп Кудайга кадимкидей сыркырадым. Кечке революция боло бербей, жүрөктүн революциясы болсун, адам бололу дедим. Кытайдын өзүн 500 миллиард долларга карыз кылып коелу деп Алла Таалама эркелеп дуа кылып келдим. Карыз жаман да, карызды биз беришибиз керек. Биз бербесек эртең менин балам төлөйт, сенин балаң төлөйт, аны американецтер же башкалар келип төлөбөйт да. Ошон үчүн биз баары бир кутулганга аракет кылышыбыз керек. Жүрөгүмдө үйүт дайыма. Ошону дуа кылып келдим. Кудай ынтымак бололу, падышалар дагы ошо адилеттүү болсун деп. Өзү бийликтеги адамдар адилеттүү болуш керек да. Талап кылган нерсе боорукер болгон, өтө мээримдүү болгон болбойт. Бийликтеги адамдарга болбойт. Зулум да болбойт да. Адилеттүү болуш керек. Адилеттүү болсо ошондо бийлик уланат, баары жакшы болот иншалла. Шарият ошону талап кылат да. Сиз жашооңузда өзүңүз кандай адилеттүүсүзбү? Аракет кылам иншалла, аракет кылам. Мен ушундай адаммын, мен мугалиммин, эми балдарды кээде жаш балдар да урушуп койсом дагы жүрөгүм ооруйт. Мугалим башым менен 21 жылдык тажрыйба менен ошо кайра кечирим сурайм. Жүрөгүм ооруйт да. Анан мен тамашалап коем аялыма, мен чоң кызматка жарабайм, жүрөгүм ооруйт десем, келинчек мен көңүлүмө көтөрөт. Жарайсың, эгер жомоктордо барго, бир ушундай падыша болуптур, башка болуптур, өзү дагы жыргаптыр, эли дагы жыргаптыр дегендей болосуң деп коет. Анан мейли деп жакшы сөз жарымырыз дейт. Ошондой. Алла разы болсун. Анан ошол Касым Тыныстановдун доорунда бирөө келип сураптыр. Балаңды бер, мага жардам берсин десе, айтыптыр, жок, мен балам мал багар дептир. Жогору тарапта Касым Тыныстанов деген бар, ал эл багар дептир. Анан адамдар өзүчкө бөлүнө турбайбы? Жан багар, мал багар, анан эл багар. Анан ошол сиз өзүңүздү эле эмес, үй бүлөңүздү эмес, элди багып жүрөсүз. Канчалаган жерлерге ооз ачырып, абактарга болсун, андай көчөдө калып калгандарга болсун. Анан бунун сыры эмнеде?
хикматы, данышмандылыгы? Азыр мисалы мына бул кайрымдуулук фондторго рахмат. 50 миңдей жетим балага ай сайын ошол 4 сом тегерегинде пособие төлөп берип атышат да. Муну ошондо эсептесең бир айда 200 миллион сом болот экен. Анан мен ушундай бир жүрөгүмө келди, эгерде Кудай сактасын мен өлүп калсам деле менин балдарым жетим калып калышы мүмкүн. Ошол фондтордун бүт директорлори, устаздары, студенттерим, досторум жардам берип коелу деп плюс минус болушу мүмкүн. Эми жетпесе жеткирем, бир 25 миңдейин мен киргиздим да. Мен эми билем да. Анан жүрөм башка. Анан пайгамбарыбыз айтып атат: "Ма кана фи хаджатихи, каналлах фи хаджатихи." Эгер сен бир мусулмандын жардамында болсоң, бир тууганын жардамында болсоң, муктаждыгында болсоң, Алла Таала өзү сенин муктаждыгында болот. Сен ушу байкушка жардам берип бир материалдык болсун, моралдык болсун, акча болсун, азык-түлүк болсун, ушуга жардам берип койсоң, Алла Таала сенин муктаждыгында болот дейт да. Анан мен көп көрдүм да. Мен Алла Таала Ар-Рахман сүрөсүндө айтат: "Хал жазал ихсан илля ихсан." Жакшылыктын жазасы, сыйлыгы бул бир гана жакшылык дейт. Бул дүйнөдө болсун, ахиретте болсун. Анан кой деп мен көзүм менен кадимкидей көрүп атам да. Анан кантип кылбайсың? Кудай уруп кетпейби? Кыласың да. Анан керек болсо жанагы Кудай кечирсин, эми бомуж деп атпайбыз, эми бомуж кеткен бир туугандарыбыз, алар жакшы адамдар, 3-4 дипломдору бар. Алар ушундай бата берет кээде. Мен мындай эми айтып коюш керек да, бул деле тарыхта. Балким Кудай өмүр берсин, бирок канча өмүрүбүз калды, Кудай билет. Эстеке, молдоке айланайын, сиздин урук тукумуңуз Осмон империясындай болуп дүйнөбүздү башкарган адамдар чыксын. Чыңгызхан эми кабыр болгон, кийин балдары исламды кабыл алган, алар дагы дүйнөнү башкарып турган бир убактарда. Ошондой сиздин урук тукумуңуздан дүйнөнү башкарган адамдар чыксын, ошондой дөөлөттөрдү берсин деп окуганда алар бүт ушундай бата берип, ыйлап бата берет. Кээде ушуга чейин сөздөрдү айтат, ыйлайсың да. Мен дейт эки эле нерсе сурайм дейт. Биринчиси дейт, ушу Кудай менин күнөөмдү кечирип, мен 8 кабат бейиш дейсиңер, 8 кабат мага кереги жок, молдоке. Ушу эптеп эле төмөнкү эле биринчи кабатына кирсем болду. Сиздин урук тукумуңуз дүйнө жүзүн башкарсын, урук тукумуңуз ушу 8 кабатка барсын пайгамбарлар менен. Мен ушуну гана сурайм, башка эч нерсе сурабайм деп ыйлайт да багыштыгы бомуж байкелерибизчи. Минтип Айчы Темирланин бул бир гана пайгамбарга айтышы мүмкүн. Экинчи чыныгы пайгамбардын мураскерине айтышы мүмкүн да. Болбосо 10 миллион доллар берем десең дагы антпейт, алгандан кийин өзүңө душман чыгат кайра. Туурабы? Жакшы устаз, анан мынакей ушул жакшылыкка чакырганда баягы ушу адамдар Кудайдын жолуна түшүп, исламды таанып, орозо кармап калып баягы себепкер болосуз да. Ошондо сизде кандай таасирлер болот? Үйгө келип ойлонуп же алардын баягы жүзүндөгү нур жанып турган жүзүн көргөндө? Пайгамбарыбыз айтып атат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул жерде хадисте ачык айтып атат. Кала Расулуллах саллаллаху "Ман далла ала хайрин", ким бир жакшылыкка далалат кылса, динге, ыйманга, намазга, ак көңүлдүккө, фалаху мислу ажри фаилихи. Анда ошол адамга, мисалы, эми бир бомуж болуп жүргөн, же сойку болуп жүргөн бир туугандарыбыз, же каракчы болуп жүргөн бир туугандарыбыз оңолуп кетсе, биз экөөбүз чакырдык мисалы, оңолуп кетсе, ошолордун сообу өзүнө да 100% тиет экен, экөөбүзгө да тиип турат экен да. Алар башкаларды чакырса, ага да тиет, башкаларга да тиет. Кыяматта Темирлан, сен мына эми азыр тил менен түшүндүргөндө миллиардер ушундай соопторго ээ болдуң, ушундай болду деп периштелер сүйүнчүлөйт экен да. Анан сиз айтат экенсиз: "Мен андай кылбадым эле, мен өмүрүм 60-70 жыл болсо, анан мен кандай аны бул башка Темирлан болсо керек, же башка эстебес болсо керек" деп таң калат экенбиз да. Анан туура айтасыңар, бирок ошол силер бир бомуж болуп жүргөн бир байкеңерди, сойку болуп жүргөн бир карындашыңарды, каракчы болуп жүргөн, уруу кескин болуп жүргөн бирөөнү оңдодуңар эле, ал башкаларды оңдоду, ал башкаларды оңдоду. Ушинтип бул садака жарыя дейт. Так кыяматка, өлүк кыямат болгонго чейин биз өлүп кетсек да бара берет экен да аркабыздан. Анан бул кандай жакшы. Пайгамбарыбыз айтып атат: "Я Али, ла яхди Аллаху би раджулан вахидан хайрлака мин хумурун ням, хайрлака мин ад-дунья ма фиха." Бир адамдын динге келип калышы, иманга келип калышы сен себепкер болуп дейт. Анда
бул дейт эмне дейт, сага эң бир дүйнөдөгү кызыл төөдөн, азыр тилим айтканда эң жакшы Мерседес машинелерден, джип машинелерден да кымбат дейт. Керек болсо дүйнөдөгү бардык нерседен да кымбат дейт да, жакшы дейт. Себеби биз адамды түбөлүк тозоктон сактап калып атабыз, түбөлүк тозоктон. Алла Таала Куранда айтат: "Оман ахяха факан махянаса жамия". Ким бир адамды өлүмдөн сактап калса, боңуж болуп өлөйүн деген жерден сактап калса, наркоман болуп өлөйүн деген жерден сактап калса, сойку болуп өлөйүн деген жерден сактап калса, факан махянаса жамия, анда ал бүтүндөй жер бетин адамдан сактап калганга барабар дейт. Оман катала нафсан бигайр нафсан фасадин факан каталанса жамия. Эгерде ким бир адамды бейгүнөө өлтүрүп койсо, же болуп башка кылса, каталанса жамия, бүтүндөй жер бетин өлтүрүп койгонго барабар дейт да. Анан ушундай биз эми азыр материалсыз болуп кетпедикпи? Доллар десе, долларда да эки ылы бар экен, доллар деп от души айтабыз. Аллах десе, Аллахта да эки ылы бар экен, Аллах деп зорго айтабыз. Материалдык мынтип ушуга көргөн нерсеге таасирленип калдык да. Мисалы, мен эми студенттерге сабак берем да, айрыкча ошо көбүнчө биринчи, экинчи курстарга 20 жылдан ашты. 3-4төргө эми аксакалдар берет, аларга бериш жеңил, анан биринчи, экинчи курс кыйын да. Анан бир айырмабыз сахабалар менен биздин Темирланбай. Мисалы, сен деле мен деле сары челек барбы десе, бар дейбиз. Ысык көл барбы десе, бар дейбиз. Бейиш барбы десе, бар дейбиз. Бирок сары челек менен ысык көлдө бар экен дегенде ишенсек, көз периште болуп кетет экенбиз да. Баракелде. Аллах барбы десе, бар дейбиз. Бирок күндү көрүп турганда ишенсек, көз сахаба болуп кетмек экенбиз да. Азирет Али айткан экен, мен дептир ушул бейиш менен тозок, мен биягын мен кошуп атам, мисал кылып. Ысык көл менен сары челек деп, ал киши айтыптыр, өздөрүнүн көлдөрүн айтыптыр, Арабияда көлдөрдү эсимен чыгып турат. Мен мындай салыштырып айта берейинчи. Ысык көл менен сары челек мен алдыма келип калса дептир да, мен анда бейишке болгон ыйманым күчөп кетпейт, азайып да кетпейт деп. Ошондой алар эмне үчүн тиги Рим империясын, Перс империяларын жеңип алышкан. Өлсөк бейиш, өлбөсөк жеңиш деген тоо болгонда, тоодон да чоң болгонда жүрөктөрү ошондой ыймандуу болушкан. Аларда устаз, бир минуттай убактыбыз калды, бир жалпы бир элдик журтка дуа бериңиз. Мейли. Иншалла. Кудай Таала ушул ара кандай Кыргызстаныбыз кыяматка чейин бар болсун. Кыргызстаныбыз түндүк-түштүккө бөлүнбөй, Коктогулотко бөлүнбөй, Ургурга бөлүнбөй, улуу Кыргыз мамлекетинин дөөлөтүн куралы. Падышалар атпай турган, сатпай турган, качпай турган болсун. Жана революция боло бербей, кыяматка чейин бийлик шайлоо жолу менен, тынчтык жолу менен алмашсын. Кудай Таала падышаларыбызга, муфтилерибизге, органдарыбызга, врачтарыбызга, соодагерлерибизге, дыйкандарыбызга береке берсин. Торгой жумуткаларын замандарга жетели иншалла. Кудай кааласа, имам Бухаридей, имам Муслимдей, имам Тирмизидей, Ибн Мажадай, Абу Дауд Нисаидей, Абу Ханифадай, имам Мухаммадтай, имам Юсуфтай, имам Зуфардай, Иса Ахунбаевтай, тиги Иса Ахунбаевтай, Ишеналы Арабаевтай, Жусуп Абдурахмановтай аталарыбыздай балдарыбыз чыксын, кыздарыбыз чыксын, баары жакшы болсун иншалла. Кудай Таала Адам атабыздан баштап пайгамбарыбыз мен сурак ошонун баарын берсин. Адам атабыздын пайгамбарыбыз менен сактасын, баарынан сактасын. Кудай Таала эки дүнү жаман жарыш ошонун баарынан сактасын. Эки дүнү жакшы ошонун баарын берсин. Валлахи Аллахым, Роббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Кийинки орозго амал этсең жетели. Кийинки ороз жылдар амал этсең жетели. Жок эле дегенде 80-100гө чыгып, динге, элге, мамлекетке кызмат кылып, жакшынакай балпайып, бакай атабыздай болуп дүйнөдөн кайталы. Амин. Аллах. Алла разы болсун. Орозоңуз кабыл болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей бүгүнкү ушул бизге бөлүнгөн убакытта устаз жакшы насаат кеңештерди айтып өттү. Сизди бизди баардыгыбызды ушул жакшылыкка чакырган эр азаматтардан кылсын. Орозодо эмне тилек кылсаңыздар Кудайым баардыгын кабыл болсун. Эл жерибизде тынчтык болсун, ынтымак болсун, ыйман болсун. Кудай Таала сиз менен бизди берүүчү колдордон кылсын. Кийинки эфирден амандашканга чейин Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.